Саламатсыздарбы, Нур СТВ каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Кыргыз-өзбек чек арасында уг атылды. Эрназар Иманкадыр уулу КТ Мобайлдан алган айлыгын кайтарды. Соклукта жаш жигит менен кыздын даракка асылган сөөгү табылды. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар туурасында кененирээк маалымат биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Райымбек Матраимовдун бир тууганы Азаттыктын видео сюжетинде айтылган акчаны алардын үй бүлөсү кайдан тапкандыгын айтып берди. Азаттыктын журналисттеринин Матраимовдордун үй бүлөсүнүн мүлкүнө байланыштуу иликтөөсү коомчулуктун үрөйүн учурду. Басылманын маалыматы боюнча, мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун жана Жогорку Кеңештин депутаты Искендер Матраимовдун үй бүлөсү 2011 жылдан 2017 жылга чейин Кыргызстандан $700 миллион чыгып кетишине тиешеси бар. Ортодо Райымбектин улуу агасы Жогорку Кеңештин депутаты Искендер Матраимовго Вести.kg кайрылып, андан видео сюжетте айтылган акчага алардын үй бүлөлүк тиешеси жоктугун уктук. Ал товар айландырууда жүргөн акча болчу деп түшүндүрдү ал. Толук маалыматты биз кийинчерээк беребиз. Азыр биз буга жооп даярдап жатабыз. Мындан сырткары депутаттын жубайы Минавара Жумаева Автостолица жана Ош Плаза компанияларына ээлик кылаары. Ош Плазанын аталышы менен Түштүк калаада Ихлас турак жай комплекси курулуп жаткандыгы айтылган. Фирмалар чындыгында эле ага тийиштүү деп муну тастыктады Искендер Исмаилович. Курулуш боюнча дагы биз кийинчерээк толук маалымат беребиз. Азаттыктын маалыматы боюнча Кыргызстандан миллиондогон акчаны Кытайдын Айеркин Саймай аттуу бир жараны которуп турган. Мындан сырткары бир тууган Матраимовдордун чек арадагы өткөрмө пункттарында жүк ташууга дагы көзөмөлдүк кылаары дагы айтылган. Батукаевдин иши боюнча камалган дарыгерлерди колдогон акциялардын аркасында Абылгазиевдин тууганы турабы? Депутат Стракованын айтымында Талайгүл Сабырбекова саламаттыкты сактоо министринин серый кардиналы. Депутат Евгения Стракова парламентте сүйлөгөн сөзүндө Эргене коомдук фондунун төрагасы Талайгүл Сабырбекова Кыргызстандын премьер-министри Мухаммедкалый Абылгазиевге туугандык катышы бар. Муну менен бирге парламент өкүлү Сабырбекованын улуттук онкологиялык борборунун камкордук кеңешинин өкүлү экендигин, бул мыйзамга туура келбестигин билдирди. Депутаттын айтымында Азиз Батукаевдин иши боюнча камакка алынган дарыгерлерди колдоо митингинин аркасында дал ушул айым турат. Бул акциялардын уюштуруучуларынын бири Эргене фондусунун төрагасы Талайгүл Сабырбекова. Ал саламаттыкты сактоо министрлигин өзү билгендей калчап, өзүнүн кишилерин жумушка алат экен. Бизде эмне күйөөсү серый кардинал болсо, аялы дагы саламаттыкты сактоо министрлигинде ошондой болуп алыш керекпи, деди эл өкүлү. Вести.kg бул боюнча өкмөттүн басма сөз кызматына кайрылды. Талайгүл Сабырбекова чындыгында эле премьер-министрдин бир тууганы жеңеси болот деп маалыматты алар тастыкташты. Эскерте кетсек, буга чейин өкмөт премьер-министрдин туугандарынын тизмесин алардын ишмердүүлүгү менен кошо жарыялаган эле. Ал жерде саламаттыкты сактоо министрлигинин баңгизаттардын мыйзамдуу жүрүшүн көзөмөлдөөчү башкармалыктын жетекчиси Азиз Абылгазиевдин жубайы дарыгер болуп белгиленген. Май айынын башында Бишкекте криминалдык түгүл Азиз Батукаевдин кылмыш иши боюнча камакка алынган Эмиль Макимбетовдун тарапташтары нааразычылык акцияга чыгышкан. Митингде онкология бөлүмүнүн дарыгерлери, Макимбетовдун бейтаптары жана алардын ата-энелери катышкан. Жакында эле Помогать легко коомдук фондусунун башчысы Динара Аляева Chang.org сайтында президент Сооронбай Жээнбековго даректелген петиция ачып, анда Азиз Батукаевдин ишине дарыгерлерден негизги күнөөкөрлөр кылбоону суранган. Буга чейин бул кылмыш иши боюнча 2013 жылы Батукаевга ак-кан диагнозун койгон 3 дарыгерди Эмиль Макимбетовду жана лаборант Ирина Цапованы камакка алышкан. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы Азаттыктын Кыргызстандан чыгарылган миллиондордун ИИЗи деген программасы боюнча иликтөө баштайт. Бул тууралуу мекеме жетекчисинин орун басары Эмиль Жамгыртчиев 30 майда парламент сессиясында депутат Эльвира Сурабалдиеванын суроосуна жооп берип жатып билдирди. Айтылган далилдер кагаз түрүндө болсо, таң калыштуусу бүгүнкү күнгө чейин бизге кайрылышкан дагы, алып келишкен дагы эмес. Ошол материалдарды бүгүн эртең менен алдык. Биз иш чараларды жүргүзөбүз. Буга чейин андай маалыматтар бизде жок болчу. Тиешелүү
тиешелүү органдарга каттарды жибергенбиз деп билдирди Жамгырчиев. Азаттыктын 29-майда ойго чыккан иликтөөсүндө бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Раим миллион атка конгон Раим Матраимов менен анын бир туугандарынын байлыгы, алардын миллиондогон акчаларын сыртка которулушуна катышы тууралуу сөз болгон. Иликтөөдөгү маалыматтар жөнүндө бийлик жана Матраимовдор азырынча комментарий бериши элек. Алар буга чейин өз дарегине айтылган сындарды четке кагышкан. Ушул тапта экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат Райымбек Матраимовдун мүлкүн текшерүү иши аяктап калгандыгын маалымдаган. Мекеме анын мүлкүн 5 айдан бери текшерип бүтө элек. Райымбек Матраимов боюнча иш кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү реестрине 323 менен катталып, учурда сотко чейинки өндүрүш иштери жүрүп жатат. КТ Мобайл ишканасынын директорунун мурдагы орун басары Эрназар Иманкадыр уулу 30-майда 5 айда алган маянасын кайтарды. Анын атасы премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин бажасы Иманкадыр Рысалиев билдиргенде, кайтарылган айлыктын суммасы 787.620 сомду түзгөн. Бул сумма Эрназар Иманкадыр уулунун быйылкы жылдын январь-апрель айларында алган айлыгы. Ага ай сайын 157.000 сомдон эмгек акы төлөп турган. Иманкадыр Рысалиев 5 айлык маянасы ишкананын кассасына которулгандыгын ырастаган документти маалымат каражаттарына таратты. Талаш тартышка түрткү болгон КТ Мобайл 2003-жылы түзүлүп, бирок ушул күнгө чейин иштебей келген Кыргыз Телекомго караштуу ишкана. Ал Мегаком брендин алып жүргөн Альфа Телеком менен жарым жылдан мурдараак келишим түзгөн. Ага ылайык Мегаком өнөктөштүгүнө 345 миллион сом төлөп бермек. Кийин эки компаниянын ортосундагы келишпестик пайда болгон. Ачык өкмөт улуттук форумунун кызматтан кеткен катчысы премьер-министр Абылгазиевдин кара чечекей бажасы Иманкадыр Рысалиевдин дарегине КТ Мобайл компаниясы боюнча дооматтар айтылган. Анын 24 жаштагы уулу Эрназардын КТ Мобайл ишканасынын директорунун орун басары болуп иштеп, чоң суммадагы айлык алып келгендиги айтылган. Коомчулуктагы сын пикирден кийин ишкана жетекчиси Нурбек Мукамбетов жана анын орун басары Эрназар Иманкадыр иштен кеткен. КТ Мобайлдын тегерегиндеги алешимдиктерди атайын түзүлгөн депутаттык комиссия иликтеп жатат. Кыргыз-Өзбек чек арасында Ош облусунун Араван районуна караштуу Тогуз Булак айылында бүгүн 31-майда курал колдонулган окуя болду. Бул тууралуу Кыргызстандын чек ара кызматы кабарлады. Мекеменин баштапкы маалыматына караганда, кыргызстандык аскерлер чек арага жакын жерден Өзбекстандын 2 автомашинасын байкашкан. Аларды токтотуу аракетинен майнап чыкпай асманга ок чыгарышкан. Ага да болбой айдай беришкендиктен кыргыз аскерлери машинанын дөңгөлөгүнө атууга мажбур болушкан. Натыйжада бир өзбек жараны жаратылып, ал Өзбекстандын Мархамат райондук ооруканасына жеткирилди. Окуяга байланыштуу эки өлкөнүн чек ара кызматынын жетекчилери телефон аркылуу сүйлөшүп, жеринен иликтөөгө өкүлдөрдү жөнөтмөй болушту. Президент Сооронбай Жээнбеков Нью-Дели шаарында Индиянын премьер-министри Нарендра Моди менен жолугушту. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматы кабарлады. Эске салсак, Жээнбеков 30-май күнү Индияга Нарендра Модинин чакыруусу менен анын инаугурациясына катышуу үчүн барган. Жээнбеков Нарендра Модини Бхаратия Жаната партиясынын парламенттик шайлоодогу ишенимдүү жеңиши менен жана өзүнүн премьер-министр болуп кайра шайланышы менен куттуктады. Шайлоочулардын жыйынтыгы сиз жүргүзгөн улуттуу реформаларга жана аткарылып жаткан маанилүү иш-чараларга Индия элинин көрсөткөн чоң ишенимин далилдейт. Кыргызстан менен Индиянын ортосундагы достук жана өз ара ишенимдүү кызматташтык үзгүлтүксүз бекемделет деген ишенимдемин деп белгиледи Жээнбеков. Ал Модини Кыргызстанда иш сапары менен күтүп жатышкандыгын эске салып, визит жогорку деңгээлде жемиштүү жана ийгиликтүү өтөөрүнө ишенимин билдирди. Индия өкмөт башчысы куттуктоолор үчүн ыраазычылык билдирип, Кыргызстан жана Индия дос өлкөлөр экендигин баса белгиледи. Кыргызстандын хоккей боюнча курама командасы тарыхта биринчи ирет дүйнө чемпионатына катышууга жолдомо алды. Бул тууралуу Спутник Кыргызстан агенттигинде өткөн маалымат жыйынында Кыргызстандын хоккей федерациясынын президенти Анвар Умурканов билдирди. Анын айтымында, эл аралык хоккей федерациясы менен биргеликте жүргүзүлгөн этериштирүү иштеринин жыйынтыгы ушундай болду. 6 апрелде Кыргызстандын курама командасы өз тайпасындагы акыркы атаандашы Бириккен Араб Эмирлигинин оюнчуларын жеңип, лидер болгон болчу. Ага чейин
этаптарда Кувейт, Таиланд, Босния жана Герцеговина, Гонконг командаларын ийри эсеп менен уткан болчу. Мындай жеңиш кыргызстандык оюнчуларга дүйнө чемпионатынын 3-дивизионуна чыгууга мүмкүнчүлүк бермек. Бирок хоккей боюнча эл аралык федерация улуттук команданын курамында Россия ойногон Александр Титов дагы болгон деген негиз менен буга чейин 4 жеңишти жокко чыгарып салган. Ал эми Кыргызстандын федерациясы апелляцияга берип өз чындыгын далилдей алды. Хоккей боюнча дүйнө чемпионаты 2020 жылдын 1-17 май аралыгында Цюрих менен Лозаннда өтөт. Сокулук районунда 2 адамдын сөөгү табылды. Бул туурасында Чүй областык ички иштер башкармалыгы кабарлады. Маалыматка караганда 25 майда Сокулук районунун ички иштер бөлүмүнө жергиликтүү тургундар 2 адамдын жансыз денеси табылгандыгын кабарлашкан. Айылдардын биринин четинде 2 жаш адамдын денеси бакка асылып турган жерден табылды. Көз жумган Сокулук районунун 19 жаштагы тургуну жана Нарын облусунун Кочкор районунун 16 жаштагы тургун экендиги аныкталды. Милиция кайгылуу окуянын жагдайларын аныктоодо. Керектүү экспертиза дайындалды. 2019 жылдын январынан апрелине чейин КТ Мобайл ишканасы штаттык жүгүртмөсү боюнча директордун орун басары Иманкадыр уулу Эрназарга факты жүзүндө 972 миң сом төлөп берген. Бул тууралуу компаниянын ишмердүүлүгүн иликтөө боюнча эсеп палатасынын отчетунда жазылат. Маалыматка ылайык, КТ Мобайл ишканасы штаттык жүгүртмөсү боюнча директордун орун басары Иманкадыр уулу Эрназарга 194 миң 410 сом суммасындагы кызматтык маяна белгиленген. Аталган суммага аны менен ушул жылдын 8 январынан 31 декабрына чейинки мөөнөттө эмгек келишими түзүлгөн. 2019 жылдын январынан апрелине чейин ага факты жүзүндө 972 миң сом төлөп берилген. Анын ичинен 2019 жылдын 1 кварталына карата сыйакы 194 миң сом, кармоолордон кийин 787 миң сом төлөнгөн деп айтылат отчетто. Эске сала кетсек, буга чейин КТ Мобайл ишканасындагы эң жогорку маяна 154 миң сом Эрназар Иманкадыр уулунуку деп айтылып келген болсо, ал эми башкы директор Нурбек Мукамбетовдун оклады штаттык расписание боюнча 0 сом. Компания факты түрүндө ишке кирбесе деле кызматкерлер айлык жана премия алып турушкан. Бишкек каласында 4-дивизиондогу хоккей боюнча чемпионат өтөт. Бул туурасында Спутник Кыргызстан агенттигинде өткөн маалымат жыйынында хоккей федерациясынын президенти Анвар Умурканов билдирди. Мындай чечимди хоккей боюнча эл аралык федерация дүйнөлүк чемпионатта Кыргызстандын курама командасынын жеңишин жокко чыгарып салгандан кийинки текшерүүдөн кийин кабыл алды. Кыргызстан бардык атаандаштарын жеңип чыгып, бардык топтордон чыккан. Бирок Бириккен Араб Эмирлигинин арызынан кийин оюнчуну дисквалификациялашып, жокко чыгарып салган. Хоккей боюнча Кыргызстандын федерациясы мындан кийин апелляциялык арыз жазып, укугун талашкан. Хоккей боюнча эл аралык команда Кыргызстанга олимпиадалык оюндардын квалификациялык беттештерине катышууга жана 4-дивизиондогу дүйнө чемпионатын өткөрүүгө укук берген. Бишкек чемпионат өткөрүүгө даяр. Учурда муз аянтынын ээси менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Болгон азыр бортту айнектеп чыгуу керек деп билдирди Умурканов. 4-дивизиондогу хоккей боюнча дүйнөлүк чемпионат 2020 жылдын 2-8 мартында болот. Аны менен катар эле кыргызстандыктар 3-дивизиондогу 2020 жылдагы чемпионатка катышат. Кайрат Осмоналиев Кыргыз Республикасынын Билим берүү министрлигинин штат катчысы аял министрдин аркасына жашынбай отставкага кетиш керек деди. Кыргызстанда Билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиеванын дарегине айтылган сын пикир улам көбөйүүдө. Жогорку кеңештин айрым депутаттары парламентте анын отставкасын талап кылып жатышса, жөнөкөй жарандар интернеттеги петицияга кол коюп, социалдык тармактар аркылуу нааразычылыктарын билдиришүүдө. Бирок Вести.kz сайтына Билим берүү министрлигинин кеңешчиси Кайрат Осмоналиев Гүлмира Каримовнанын отставкага кетүү ою жок экендигин билдирди. Менин оюмча бул жагдайга кадрдык жана каржы маселелерине жооп берген мекеменин штат катчысы Жапаркул Ташиев кетиши керек, деди Кайрат Медербекович. Эгерде ал эркек болсо, аял министрдин аркасына жашынбасын деп билдирди. Эскерте кетсек, Кудайбердиевага сын пикирлер мектеп окуу китептериндеги грамматикалык каталардан башталган. Осмоналиев бул жерде министрдин күнөөсү жок деген ойдо. Окуу китептери бул министр Эльвира Сариеванын маалында башталган доор. Жаңы жетекчи катары Кудайбердиева жасалып жаткан ишти кайра буза алмак эмес. Бул менин көз карашым жана түшүнгөндүгүм боюнча ал дагы ушундай түшүнүктүү. Кызматтан кетип калган алсыз эркектерге караганда Кудайбердиеваны танк дивизиясы дагы ордунан кыймылдата албайт. Анткени анын бул жерде күнөөсү жок. Жоопкерчилик анын эч нерсе билбеген орун басарлары менен штат катчысынын моюндарында.
Бактыбек мырза, Шамил Атахановдун кармалышы Батукаевка байланыштуу иштен жүрүшүндө кандай таасир этет? Эртедир кечтир маселе ачыкка чыгышы керек. Кылым аферасы болуп жатканын ошол учурда биринчи болуп айтканбыз. Бирок жогорку кеңеште депутаттык комиссия түзүлүп, 7 пункттан турган токтом кабыл алынган. Бирок ал токтом аткарылбай келген. Себеби ал кездеги президент Алмазбек Атамбаев баш болуп, уюшу алып ушул ишти жасашкан. Токтомдо 28 кишинин аты жөнү так жазылып, аларга юридикалык баа берилип, жоопкерчиликке тартылышы керек экендиги белгиленген. Тилекке каршы жогорку кеңештин токтомунун бир пункту ишке ашпай, жабылуу ойдон калып кеткен. Ал эми Атамбаев баш болуп ушул ишти жасаганын ишенимдүү айтып жатасыз. Буга конкреттүү негиз барбы? Биринчиден, Атамбаев президент болуп турганда бийликти узурпациялап, бир колго чогултуп алгандыгын өзү эле билбей калбаса, башкаларга белгилүү болчу. Экинчиден, Батукаев түрмөдөн чыгып кетүүгө 2013 жылы аракет кылган жок. Акаевдин дагы, Бакиевдин дагы, убактылуу өкмөттүн дагы, Отунбаеванын дагы тушунда ал далалат кылган. Анын ой тилеги Атамбаев бийликте турган кезде ишке ашып жатпайбы? Мындай иштер бийликтин төбөсүндө турган адамдардын буйругу болбосо карышчылмак эмес. Президентке түздөн түз баш ийген башкы прокуратура менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин жетекчилери буга жоопту. Эгер президент менен акылдашпаса, азыр камалып жаткан дарыгер Динара Сагынбаева, Шамил Атаханов өңдүү кишилер Батукаев чыгып кеткенден кийин бир жума ичинде эле жоопко тартылмак. Бул ишке байланышы бар деп кармалган, шек саналган дарыгерлер сиз айткан ошол 28 кишинин тизмесинде бар беле? Бар. Маселе эмнеден улам дарыгерлерден башталып жатат? Себеби Батукаевдин чыгып кетишине негиз берген документ анын ооругандыгын тастыктаган жасалма кагаз болчу. Депутаттык комиссия аны аныктаган. Эми дарыгерлерди кармады. Дарыгер Сагынбаева буйрук бергендигин айтты. Ушинтип акырында бири-бирин сатып отуруп, негизги буйрук берген кишинин аты аталат. Ал күн деле алыс эмес. Алдыда дагы кимдер кармалып, темир тор артына түшүшү мүмкүн. Токтомдогу 28 адамдын баары жоопко тартылууга тийиш. УКМКнын, башкы прокуратуранын, жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын мурдагы башчылары баары жооп бериши керек. Батукаевди чыгарууга колдонулган 363 берене анда ишке жарамак эмес. Анын 3 пунктунда ушул беренени колдоноордо кылган кылмышынын даражасын караш керек деп турат. Батукаев тоогурдап камалган эмес. Мыйзамдагы чоң оору, чоң кылмыштар үчүн темир тор артында түшкөн. Ошол берене менен кантип аны чыгарып салышкандыгына азыркыга чейин жетпейт. Ошол кездеги башкы прокурор Салянованын аракетсиздигинин айынан ушундай болду. Коррупцияга каршы кызмат деле буга көз жумган. Себеби жогору жактын буйругу бар болчу. Текебаевди $1 миллион алды деп бир орус жаранынын айтканы менен эле камап салышты. Батукаевдин ишине кимдер жоопту экенин бир эмес миңдеген адамдар айтып жатпайбы? Эгер Атамбаев жоопкерчиликке тартылбай калса, азыркы президенттин чечкинсиздиги, коркоктугу болот. Сөзсүз түрдө камалышы керек. Бул иште акчадагы роль ойногондугу айтылып жүрөт. Сизде кандай маалымат бар? Туура, ошол учурда комиссияда $20 миллион жөнүндө сөз болуп, анын 10 миллиону жасалма чыгып калгандыгы айтылган. Акча маселесиндеги бул ойлоруңуз конкреттүү же күмөнүңүз барбы? Ал кезде менде күмөн санаганга бир себеп бар эле. Батукаевди узатканы Нарынга барган жана Нарындан аэропортко келген кортеждин аркасында Чакан Насыя компаниясынын машинеси кошо жүргөн. Анын кандай чейшеси бар? Менде инкассатор акча ташып жүргөн деген шек бар. Аны иликтеш керек. Акаевдин убагында, Бакиевдин убагында дагы миллиондогон доллар жөнүндө сөз жүргөн. Бирок ал Атамбаевдин тушунда ишке ашып кетпедиби? Буга толгон токой далилдер бар. Прокуратуранын экинчи ирет судмед экспертиза кылбагандыгы, соттун аткаминерлердин баары чогулуп барып, камакка барып чечим чыгарып бергени коррупциялык схема экендиги айгинелеп турбайбы?